Милициянын лейтенанты Эсентур Бейшекеев Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү кызматында эмгектенип келет. Иш күнү башталары менен таңында тургундардын арыздаттанууларын угуп каттоого алат. Көйгөйлөрүн уккан соң нөөмөт бөлүмүнүн кызматына керектүү жабдууларды алып, өзүнө караштуу аймакка жөнөйт. Жакын каралыктар деле келди да бул. Бизге ушу жаңы үлгүдө нивалар берилди, планшеттер келди. Өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн деп бул боди камералар келди. Бул ар бир милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлүндө бар. Сонун ишибиз аябай жеңилдеп калды. Менин аймагымда мисалы 5575 калктын саны ошондой жайгашкан. 5575. Каяка барсак дагы машина менен жарандарыбызга кызмат өтүп атабыз. Карманыбыз Талас шаарындагы базардын аймагындагы көп кабаттуу турак жайларга, ар бир дүкөн, дарыканаларга кирип, коопсуздук боюнча бардык талаптарды текшерүүгө жана көзөмөлгө алат. Участкойлор бизге келип эме жүргүзүп турат, жаш чет электерге сатылбаганга. Анан өткөндө 1-2 ызы чолуп кетти, чалдырдык, сразу келип беришти. Мен азыр могу Эсентурдукун 5ке баалайм да. 2 жолу түндө, бирөөнү эртең менен чалдым. 5 мүнөткө жеткен жок мен чалганда. Ошон ызы чолуп кетти эле мастар менен. Ошондо келип берди убагында. Өтө эле жакшы го бул нерсе. Убагында келип бергени. Өзүңүздөр көрүп турган жайлар Карманыбыздын участкалык аймагына киргендиктен көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары менен дагы тыгыз иш алып барат. Күн түнгө карабастан кооптуу учурлар болгондо ар дайым калктын коопсуздугун камсыздоо үчүн кызматка даяр турат. Жетиген району бизге жакында. Анан бул жак баары кооптуу жерде. Ички иштер келет, ишип алгандар, мастар келет, жаш балдар келет, подростковый балдар келет. Анан кийин түндө келип такылдатат. Анан бул жерде бүтүн жана социалдык абалы бар, этажкада адамдар бар да, шумду жактырбагандар. Анан ошо менен биз түндө дагы экстрени вызов кылабыз, саат 2-лерде, 3-лерде ковдга чалсак, кайсы убак болсо дагы, түн болсо дагы, таң атканда болсо да, эртең менен болсо дагы участковойбуз Эсентур деген бала. Анан экөөбүз баягы өтө ичип алгандарга мен суу алып чыгам, башына куюп, мындай сооруктур эс алдырып, тамак-самак болсо ичирип, анан ушундай иштерди көп жасадым. Азыр мына Кудайга шүгүр тынч, Жетиген району мана тынч болуп калды да. Милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү Эсентур Бейшекеев Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө иштегенине аз убакыт болгонуна карабастан ишине берилүү менен ак кызмат өтүп келет. Калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана мыйзам бузууларды алдын алуу башкы милдет экенин белгилейт. Талас шаарында 9 участковый кызмат өтөйбүз. 9 бирөө старший, 8 участокко бөлүнөбүз. Мен 6-чы административдик аймакта кызмат өтөйм. Азыркы күндө үй бүлөлүк зомбулукту дагы ушундай көзөмөлгө алып атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу үй бүлөлүк зомбулук Кудайга шүгүр анчалык деле катталган жок, өскөн жок. Негизи ушул өзүм каалап келген жумуш болчу. Жумушумда сыймыктанам. Сыймыктанып иш кылам. Эсентур Бейшекеев кызматынан тышкары үйдө бактылуу ата жана жубайына ишенимдүү жолдош. Анын элдин бейпил жашоосу үчүн кызмат өтөгөнүн жубайы колдоого алып, аны менен сыймыктанаарын айтат. Ар кандай учурлар болот. Биз конокко барардын алдында дагы чалуулар түшөт, же болбосо бир жака барайын, чогуу барайын десең дагы бул жалгыз барышка туура келет да. Күнбү, түнбү, жамгыр жаап атабы, эч кандай буларга айырмасы жок. Кандай чалуу болсо булар ар дайым даяр. Жолдошумдун жумушун түшүнөм, жакшы эле кабыл алам, жана дагы Талас шаарыбызда тартиптин көзөмөлүн дайыма карап турганга мен сыймыктанам. Жана да жумушун колдойм, жана жолдошума ишенем. Коомдук тартип болсо, ошол аймакта өнүгүү болот. Ары татаал, ары жоопкерчиликтүү кызматты аркалаган укук коргоочулардын аткарган иши эл тарабынан дагы колдоого алынып, эмгектери бааланып келет. Өз кезегинде мындай колдоолор милиция кызматкерлери үчүн дем берет. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.